Гөл таң программасы уланууда кутмандуу кушубактарыңыздар менен жаңыдан бизге кошулуп жаткандар болсо, биз бүгүн Гөл таң программасынын алкагында эмдөө тууралуу кеп кылып жаткан чагыбыз. Мынакей акыркы учурларда COVID-19 каршы күрөшүү эмдөө дагы жүргүзүлүп келет. Бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүлүүдө. Бүгүн бизге келген мейманыбыз дал ушулар боюнча жалпы маалымат берип, бүгүнкү күндө эмдөөдөн кимдер өтүшү керек ушул боюнча да кененирээк айтып бермекчи. Биз менен бирге болуңуздар. Студияга келген мейман менен тааныштыра кетейин. Каракол район аралык оорулардын алдын алуу жана санапит көзөмөл борборунун башкы дарыгеринин милдетин аткаруучу Лилия Бектурова эжекебиз. Лилия эжеке, саламатсызбы? Куш келипсиз. Анакей кырдаал дагы эле орбойдон калууда. Азыркы учурда мынакей кайрадан эле ооруканалар кичинекей балдарга толуп, ооругандардын дагы саны көбөйүүдө. Анан эмдөөнү дагы токтотпой эле бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүлүп келет. Буга чейин 18 жаштан өткөн өнөкөт оорусу барларга сайылбай келген. Мына бүгүнкү күндө болсо ошол өнөкөт оорусу барлар 60 жаштан өткөн улгайган адамдар, ошол менен катар боюнда бар жана бала эмизген айымдар дагы эмдөөдөн өтүүдө. Ушул боюнча жалпы маалымат айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнү эми 19-20 жылы караганда эпид кырдаал туруктуу болуп атат деп айтам. Анткени мурунку жылдары караганда бүгүнкү күнү катталыш азайды. Бирок азайганы менен дагы эле бул оору биз менен өмүр бою калат. Муну биз эч качан жогото албайбыз. Бул эми өзүнүн формасын, өзүнүн мындай оорчулугун өзгөртөт. Бул кадимкидей эле сасык тумоого окшоп калат. Бирок азыр ал кырдаалга дагы толук жете элекпиз. Анткени дагы эле ошо вирустун өзгөрүүлөрү байкалышууда. Ар бир ай сайын, ар бир жарым жыл сайын ошо бизде илимпоздор айтып атат. Улам эле жаңы штаммдар чыгып атат, жаңы типтер чыгып атат. Ошондукка караганда эмдөөнү биз деген токтоткон жерибиз жок. Эми аябай чоң апат болуп атканда баарыбыз тең ошо эмдөө батыраак башталса экен, вакцина батыраак ойлоп таап чыгышса экен деп. Эми азыр оору кескин азайган. Эң биринчи ошо эми вакцинага элди эмдөөгө өткөрүп, ошо менен болуп атат деймин. Анткени 80% элибиз өзү ооруп бүтүп, бирок кээ бирлер оорубай калган адамдар ошо эмдөөнү алып, азыркы учурда 70-60% адамдардын өзүнүн иммунитети бар. Биздин көп адамдарыбыз ооругандары бүгүнкү күнү мындай аябай оор акыбалда эмес, жеңил түрүндө өтүп атат. Анткени көбү эмделген адамдар ошо оорубайт деп айта албайбыз. Оорушу мүмкүн, бирок жеңил түрүндө өтөт. Бүгүнкү күнү биз Ысык Көл областта негизи 148.000 адам эмделиш керек болчу. Бүгүнкү күнү биринчи дозасы менен 128.000 адам эмделди, экинчи дозасы 110 адамдай, 107.000 адамдай эмделди. Анан үчүнчүсү дозасы аябай аз адам, бул деген 35.000 адам эмделди. Эми ошо оору кетип атат, эмделген эмне кереги бар деп көбү баш тартып атат да ошондон. Негизи өзүнүн бул вакцинанын өзүнүн эрежеси боюнча 3 жолу алыныш керек. Биринчи дозасы алынат, андан кийин вакцинага жараша
28 күн бар, 41 күн дегендер бар. Ошо экинчи дозасын алат, анан жарым жылдан кийин үчүнчү дозасын алат. Анткени жарым жылдан кийин ошо иммунитет түшө баштайт. Түшө баштаганда ушу мурунку бар иммунитетти кайра эстетип, калыбына келтирген үчүн үчүнчү доза берилет да. Анан үчүнчү доза алынгандан кийин дагы бустерная доза деп коебуз. Ал дагы алынып атат. Эми мурда деген бир эле түрлүү вакцина алдырсак, азыр деген биз деген ар кандай вакцина алып келинип атат. Биринчисинде бир түрлүү алса, экинчисинде уже башка түрлүү алса болот. Анан бизде бүгүнкү күнү Кытай эли аралык, Кытай республикадан келген Синофарм вакцинабыз бар. Мына декабрда, январда Модерна деген америкалык вакцина келген, Pfizer деген Европадан чыккан вакциналар келген. Эми ар бир вакцинанын өзүнүн талабы бар, өзүнүн эрежеси бар. Ошолорго жараштуу биз деген сактаганын, жеткирилгенин жасалган, ошого биздин медкызматкерлер окутулган, үйрөтүлгөн, ошого жараша ошо эмдөөнү өткөрөт. Эми бүгүнкү күнү эң биринчи эмделген адамдар бул деген эл менен көп иштеген. Бул деген медкызматкерлер болот, мугалимдер болот, банкта иштегендер, элди тейлеген бул мекемелер болот. Андан кийин бул курал күч органдарды эмдегенге, анан 60 жаштан өйдө адамдарды эмдейбиз. Анткени эң биринчи ошо адамдар ооруп калат. Анан ооруганда да аябай оор көтөрөт. Анткени жаш менен өткөн сайын иммунитет төмөндөйт. Анан Pfizer деген вакцинабызга бизге деген кош бойлуу аялдарды эмдегенге уруксат болчу. Анан 16 жаштан өйдө балдарды эмдегенге уруксат берилген. Ушу Pfizer деген вакцинага. Эмчек эмизүү энелерге азыр уруксат берилген. Кош бойлуу аялдарга Pfizer эле вакцинаны саябыз. Калган вакциналар азыр уруксат бериле элек. Мынакей буга чейин ошол кош бойлуу айымдарды, бала эмизген айымдарга эмдөө жүргүзүлбөй келген, жана өнөкөт оорулары барларга да эмдөө жүргүзүлбөй келген. Анан бүгүнкү күндө ошол 60 жаштан ашкан, боюнда бар, бала эмизген жана өнөкөт оорусу барлар канча пайыз эмдөөдөн өтүштү? 60 жаштан өткөндөр башкаларга караганда алар 70-80% эмделди. Анткени ошо 60-тан өткөн биздин жарандар өзүнүн ден соолугун жакшы карашат экен, жаштарга караганда. Өзүлөрү келип, аябай тартиби менен бир айдан кийин келгиле же болбосо 21 күндөн кийин келгиле десе, ошону үзбөй эрежесин сактап келишет. Ал эми жаштар болсо унутуп калышат, же болбосо келбей коюшат. Анан медкызматкерлер үймө үй кыдырып, же болбосо телефондорун чалып, анан эскертип туруп чакырып келишет. Анан кош бойлуулар, эми бүт кош бойлуу айымдардан алсак, бир 30% эмделди. Кош бойлуу айымдар бул 3-чү триместр дейт, эми бул 6 айдан кийин эмдесек болот. Эми бул дагы бойда болгон күндөн тартып 6 айдан кийин. 6 айдан кийин, бирок бул деген өзүнүн каалоосу менен. Каалаган айымдар келип эмделип кетет.
Анан ошо бала эмизген айымдарда ушундай өзүнүн ыктыяры менен. Ал эми өнөкөт оорусу бар. Өнөкөт оорусу барлар эң биринчи очередте эмделет. Анткени бул оору баарыбызга уже белгилүү болду. Эң биринчи ошо өнөкөт оорулары бар адамдар жабыркайт. Анан осложнение болуп, өлүмгө бат душар болот да. Анан булардын арасында ошо өнөкөт оорусу барлар 70-80% эмделди. Аларда өзүнүн ден соолугун эми врачтарга бат-баттан каралып, бат-баттан медосмотрдан өтүшөт, өзүлөрү кайрылып турушат. Анан биздин медкызматкерлер өзүнүн сунушу менен эмдегенге өз убагында аракет кылышат. Эми ошол эле айтып кетебиз, 60-тан жогору анан өнөкөт оорулары бар адамдар эмделип атат. Бирок тилекке каршы башка жаш 26, 50, 60ка чейин жарандарыбыз аябай мындай кайдыгерлик кылып атышат да. Көп мындай көңүл бурбай. Тиги статистиканы алганда, өлүмдөрдү караганда көбү жаш жарандар каза болуп калды. Анткени алар көрүнбөй жүрүп, өзүлөрүнүн өнөкөт оорулары бар. Билишпей жүрүп, анан ошо ооруп калганда, аларды изилдеп келсе, ошо кан басымы жогору, кант диабети бар, жүрөк оорулары бар. Ошолор тилекке каршы ошо ойлоп түшкөн, мен жашмын, ден соолугум чың деп ойлошкон. Ден соолугум чың деп жүргөнү менен келип изилдеп карасак башкача болуп калды да. Анан ошо аябай бизди кайгыртты да. Ошо өзүбүздүн ден соолугубузду карабай, ошондуктан жанагы медициналык кароодон жыл сайын өтүп туруш керек. Аял заттар гинекологко барышы керек, маммологко барышы керек. Биздин мырзаларыбыз болсо андролог деп коебуз, же урологторго барып, ушул жерден өз убагында ооруларды аныктап, анан эмдөөдөн өтүш керек. Жогоруда айтып кеттиңиз, мынакей бүгүнкү күндө кырдаал, туруктуу деп айтып кеттиңиз. Ал эми ошолордун арасынан COVID-19 чалдыккандардын саны канча бүгүнкү күндө? Анан ал адамдарга кайсыл курактагы жарандар кабылууда? Ошол COVID-19 кабылгандар кимдер болууда бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күнү биздин область боюнча 12 жаран бар. Булар эми чет өлкөгө кетип атканда аныкталып чыгышты. Өзү ооруп атканынан, ошо 12 кишиден ооруп аткандан 3-өө аныкталды. Булардын баары эми 60 жашка чейин жарандар болуп атат. Бул 3-өө болсо ошо ооруп, аябай оор акыбалда түшүп, ошо сасык тумоо деп түшкөндөр. Анан биздин өзүбүздүн алгоритм бар. Анан алгандан кийин ушу ковид болуп аныкталып чыкты. Бул 40-50 жаштагы адамдар. Эмдөөдөн өтүшкөн адамдар болчу. Анан ошону менен катар эле бүгүнкү күндө кичинекей балдардын оорусу дагы күч алууда. Менин маалыматым боюнча азыр ооруканада кичинекей балдар көбүрөөк жатышат да, көбүрөөк дарыланып атат. Булар кандай оору менен ооруп атышат? Кичинекей балдардын арасынан деле алынып атат, бирок табылган жок. Ковид деп кичинекей балдардын арасынан аныкталган жок. Бул сасык тумоо болот. Эми сасык тумоонун түрлөрү көп. Бул аденовирусный инфекция деп коет, грипп
парагрипп деп коет. Эми бул вирустардын түрлөрү көп болот да. Ошондой. А ковид деп бизден аныкталып элек. Анан мынакей эфирден сырткардагы айта кеттиңиз, бүгүнкү күндө ар түрлүү вакцинанын түрлөрү келип, аларды ар түрдүү жарандарга куюлууда деп, жана мындан ары вакцинаны кандай кылып алабыз? Мисалы үчүн буга чейин доза менен алынып келген, Мындан ары эле бул сасык тумоого алып атпайбызбы жыл сайын сентябрь, октябрларда. Мындан ары деле биз уже жыл сайын алганга биз уже ошого даяр болушубуз керек. Ошондой эреже киргизилет. Анткени бул COVID-19 деген оору бул жоголбойт, кетпейт, бул биз менен калат. Биз ошого даяр болушубуз керек. Биз өзүбүздү коргошубуз керек. Эң биринчи бул деген эмдөө. Андан кийин иммунитетти көтөрүш. Жанакындай мен айткан өнөкөт оорулардын өзүнүн алдын алуу. Спорт менен эми биз көлдө турабыз. Көлгө көбүрөөк барыш керек, тоого көбүрөөк барыш керек. Туура тамактаныш керек. Ошондой эрежелер менен карманыш керек. Анан мынакей жогоруда айтып кетпедиңизби, атайын эмдөөдөн өтүп турууга тийиш деп, сасык тумоого эмдөөдөн кимдер өтө алышат? Же каалоочулар эле барып бул эмдөөдөн өтүп кое алабызбы? Сасык тумоодон каалаган адам өтө алат. Бизге деген жыл сайын келет ошо, бирок өзүнүн аз өлчөмүндө келет. Анткени эми бул өкмөт жактан берилет. Биз деген ошо эмдөөнү жанакындай айтып кетпедикпи, калк менен көп иштеген жарандарды эмдейбиз. Бул эң биринчи мед кызматкерлерди, мугалимдерди, мондай банкта иштегендер, жана ЦОН деп коюп атпайбызбы? Калкты тейлөө пункттарда ошо адамдарды эң биринчи ошолорду тейлейбиз. Андан кийин өнөкөт ооруларда жабыркаган адамдарды тейлейбиз. Анан 60-тан өткөндөр. Калгандар өз убагы менен COVID-19 каршы эмес, сасык тумоого каршы эмдөө. Ошолорго деле ошондой эмдөө жүргүзүлүп турат. Эмдөө жүргүзүлүп турат, ушундай эле эрежелери колдонуп турат. Лидия эжеке, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Алдында болгон убактыңызды бөлүп, мынакей бул учурдагы эпид-кырдаал тууралуу жана ошондой эле сайылып жаткан вакциналар тууралуу кененирээк маалымат бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ардактуу замандаштар, бизде Каракол район аралык оорулардын алдын алуу жана санапит көзөмөл борборунун башкы дарыгеринин милдетин аткаруучу Лилия Бектурова эжекебиз болду. Көлтаң программасынын алкагында эмдөө эмне себептен жүргүзүлүшү керек, бүгүнкү күндөгү абал тууралуу дагы сөз кылдык. Кызыктуу маалымат ала алдыңыздар деген ойдобуз. Анан буга чейин дагы эмдөөдөн өтпөй жүргөн жарандарыбыз болсо, мынакей өзүңүздөр Лилия эжебиздин өз оозунан уга кеттиңиздер. Бул оору кетти, оорубай калды деп бул атайын эмдөөдөн өтпөй жүргөндөр дагы жарандарыбыз көп болушу мүмкүн. Бул оору бизден кетпейт, өмүр бою калат. Андыктан сөзсүз түрдө эмдөөдөн өтүүгө бардык жарандарыбызды чакырабыз. Көлтаң программасынан алыстабаңыздар. Азыр болсо пайдалуу кеңештер рубрикасынан ден соолукка пайдалуу азык заттар тууралуу айтып беребиз. Бизден алыстабаңыздар.